Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен болчу маек бул Кыргыз Республикасынын элчилигинин астында консулдук бөлүм бар. Ошо консулдук бөлүм кандай жумуш алып барат, элдерге кандай кызмат кылат, ал кызматты кантип кылат, ошо жөнүндө болмокчу. Сөздү баштаардын астында ушул видеону сөзсүз түрдө катталып, досторуңуздар менен бөлүшүп койгуз. Себеп деген мекендештерге керектүү эң актуалдуу маалыматтарды ушу биздин диаспоранын каналынан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, негизи эле Кыргызстандын мамлекеттик тарабынан чет элде жүргөн мекендештерге көптөгөн азыр жеңилдиктер, шарттар түзүлүп атат. Ошол чет элде жүргөн мекендештер мурда Кыргызстанга бир документ алыш үчүн эле Кыргызстанга доверенность жөнөтүп, же өзү учуп барып алчу эле көп нерсени. Азыр болсо ошол көп нерсе Кыргызстанда берилчү документтердин баары ар бир консулдук бөлүмдө, негизи эле дүйнө жүзү боюнча консулдук бөлүмдөрдөн бериле баштады. Эми биздин Россия Федерациясында элчиликтин астында консулдук бөлүм эмне кызматтарды алып барат, ошо боюнча айтып кетейин. Негизи 10дон ашуун кызматтар алып барат. Бул биринчиси бул паспорт. Паспортту эгерде биздин жаран жоготуп алса, паспортту жаңыдан алам десе, же мөөнөтү түгөнүп калса, ошо консулдук бөлүмдөн барып документтерди, тийиштүү документтерди бересиңер. 30 күндүн ичинде силерге кайрадан жаңы паспорт керек. Экинчиден бул айдоочу күбөлүк. Айдоочу күбөлүктү эгерде силер жоготуп алсаңыздар, же болбосо алмаштырып срогу мөөнөт бүтүп калса алмаштырсаңыздар болот. Жаңы категория жана жаңыдан алууга мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн айдоочу күбөлүктү дагы биздин консулдук бөлүмдөн алсаңыздар болот. Урматтуу мекендештим, жагымдуу кабарлардын бири. Биздин ишкер мекендештер Авитанын аналогу болгон жаңы Избук деген мобилдүү приложение ойлоп чыгарышты. Бул кыргыздардын жаңы чыккан маркетплейси. Бул жерден силер телефондон баштап машинеге чейин мебель болобу, башка буюм болобу сатып алсаңыздар да болот, жана сатсаңыздар да болот. Бул приложениени англисче Избук деп жазып туруп, App Store'дон жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Кыргыз мекендештерибиз колдоп, кыргыздардын товарларын сатып алып өндүрөлөт. Үчүнчү кызматы бул мекенге кайтуу күбөлүгү. СВР деп коет. Мурда элдин арасында жалпак тил менен вкладыш деп койчу. Бул эки кишиге керек. Биринчиден бул кичинекей балдарга, наристе балдарга, паспорту жок балдарга. Кыргызстанга учуп атканда Кыргызстандын жараны болсо сөзсүз түрдө ошо вкладышты аласыңар. Ошо вкладышты алып туруп Кыргызстанга баланы учурасыңар, чогуу учуп барасыңар. Андан тышкары паспорту жоготуп алса, элчиликтен паспорт күтүп отурбайм, Кыргызстанга срочно кетишим керек дегендер болсо, анда ошол мекендештерге СВРди аласыңар, мекенге кайтуу күбөлүк. Ошо менен Кыргызстанга жакшынакай учуп кетип бересиңер. Андан тышкары документтерди сураштыруу, алуу. Бул орусча айтканда истребование документов. Бул соттолбогон тууралуу справка, эгерде айдоочу мекендештерге керек. Андан тышкары ошол айдоочу документи тастыкташ үчүн справка керек болсо, ошондо консулдук бөлүмдөн алсаңыздар болот. Андан тышкары үй бүлөлүк абалы боюнча жолдошу барбы, жубайы барбы же жокпу, ошо боюнча ошо консулдук бөлүмдөн справка алсаңыздар болот. Кийинки бешинчи бул ЗАГС. ЗАГСты ошол консулдук бөлүмдөн каттоого 2 жаш бириксе, ошол жерден ЗАГСты алсаңыздар болот, жана балдардын күбөлүгүн алсаңыздар да болот. Ошо кичинекей наристе төрөлдүбү, бирок ЗАГСты ошо негизи эле Россия жергесинен любой эле ЗАГСтан алсаңыздар болот. Ошол жактан свидетельство о рождении да берилет, анан ЗАГС дагы берилет, о браке. Ошон үчүн эч кандай маселе жок. Кааласаңар ошо консулдук бөлүмдөн алыңыздар, кааласаңыздар ошол жергиликтүү Орусиянын каалаган ЗАГСтан ала бериңиздер. Кийинкиси болсо бул нотариалдык кызматтар. Алтынчысы, то есть эгерде силердин документтерди нотариус кылгыңар келсе, консулдук бөлүмгө карасаңыз, ал жерде нотариус кылып берет. Бирок консулдук бөлүмдө нотариальный кызмат бир аз башка Москвадагы нотариустерге караганда бир аз баасы кымбатыраак, себеп деген өзүнүн башкача тарифтери бар. Андан тышкары консулдукка каттоо бул шайлоо астында керек. Эгерде силер шайлоого катышам десеңиз, Кыргызстанда өтүп жаткан шайлоого катышып, жогорку кеңештин депутаттарын же болбосо башка президенттерди шайлайм десеңиз, ошо каттоого туруп сөзсүз түрдө консулдук бөлүмгө барып туруп анан шайлоого катышасыздар.
Андан тышкары 9-су бул мекен карт. Мекен карт боюнча ошол бул дагы актуалдуу тема болуп атат. Ошол мен айтып аткан ар бир суроо боюнча эгерде кантип алабыз десеңиз, мен кийинки чыгарылыштарда ушул видеонун астына комментарий жазып койсоңуз, кийинки чыгарылыштардын астында сөзсүз түрдө төкпөй чачпай майдалап туруп жалпак сөз менен айтып берем, паспортту, удостоверенияны, загстык, мекен картты кантип алыш керек. Эгерде кызык болсо жазып коюңуздар. Сөзсүз түрдө кийинкиде айтып беребиз. Андан тышкары юридикалык жардам. Бирок юридикалык жардамда консулдук бөлүмдө бул административдүү консультативный көбүнчө характер эмейт этет. Эгерде кылмыш иши болсо, кылмыш иш жагынан ошо консулдук бөлүмдөгү юристтер тилекке каршы жардам бере албайт. Кылмыш үчүн только адвокаттар жардам бере алат. Ошол биз иштешип жаткан адвокаттар кызматы бар, конторасы бар, Агентум деген правовой центр. Ошонун адвокаттарына кайрылсаңыз, эгерде чоң оор кылмышка туш келип калсаңыз, алар силерге жардам берет. Мен номерин айта кетейин: +7 936 171 11 80 171 71 88 номер. Мен азыр дагы силерге толуктап жазып коем. Ошол мекендештер дагы кандай суроолор болсо, ушул консулдук бөлүм тууралуу, элчилик тууралуу комментарий жазып койсоңор, кийинки чыгарылышта мен ар бир пункт боюнча бирден видео чыгартып, майда ошо 10 услуга болсо 10 видео чыгартып, кичинекей тасма дагы чыгарабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө мекендештер. Аман эсен болуңуздар.